Арыбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө кубанычтамын. Бирок дүйнө кайра эле ушу менин каналым геосаясатка мындай арналган эле. Геосаясаттын эң түпкү маңызы бул деген күч күч жана коопсуздук боюнча кайра эле дүйнө жүзүндө ар кандай жаман нерселер болуп кетип атат. Биринчиден ушул алсак бүгүнкү күнү Израиль Йемендеги Ходейда порту такыр талкалады, жок кылды чоң бомбалар менен. Бүт багы Йеменге кете турчу кемелерди, Ирандан, Кытайдан кете турчу кемелерди ошо токтотконго аракетте, жана ушул Йемендин ичинде Санада дагы көп объекттерди бомбалады. Анан түнү бою баягы Индия Пакистанга толук кандуу кол салды да, эми Пакистандын өзүнө эмес, бирок Жамму Кашмир штатынын ичине. Негизи ошо карасак, ошо атайын аскердик операцияны баштадык дейт индиялыктар да. Мен деген ушуну 22-жылы уккам да. Силер деле уктуңар беле, ушуну айтсаңар. Атайын аскердик операция террористтик баягы исламисттик Пакистандагы Жамму Кашмирдеги топторго каршы ушул атайын пакистандык жергесин пакистандыктар басып алган Кашмирдин жергелеринде атайын аскердик операцияны баштадык дейт да. Ошо негизи операциянын аталышы Синдур дейт. Пакистанда айтып атат, чын эле ракеталык соккулар болду дейт, ошо Пакистандын аймагына. Шаар Котлиге, Музафарабад жана Бахавалпур шаарларына түштү дейт. 3 киши каза болду дейт, 12ден ашык жарадар болду дейт. Анын арасында балдар да, өспүрүмдөрдүн наристелери да бар дейт. Аны ошо таң атпай 7-чи ошо бугу айынын күнүндө тынбай ушуна жардыруулар болду. Ар кайсы ошол жардыруулардын жазмалары интернетте таралып жатышат. Аны көрсөтсөң эле YouTube заматта блоктойт да. Ошо Пакистанга ага каршы иш аракеттер каралды жана Пакистан Индиянын чегарасына аттап артиллериялык атууларды баштады. Баягыда өткөн бир роликте айттым эле, артиллерия боюнча Пакистан Индиядан ашат деп. Ошол артиллериялык соккулар ошо болуп атат Индиянын чегарасынын артына. Ошо канча аскер өлгөнү бул деген белгисиз. Эмне болуп атканы белгисиз так, бирок ушул согуш болуп жатат да. Билесиздер, заманбап согушта биринчи артиллеристик соккулар болот, артиллеристик соккунун артынан анан баягы авиациялык соккулар болот. Авиациялык сокку болгондон кийин десант ыргытылат. Чалгындар келип туруп плацдарм кармалды деп айткандан кийин артынан анан регулярдык армия бөлүмдөрү келет, ошол танкалар менен, атайын баягы соттолгон транспорт менен. Ушул нерселер бүт Кашмирде даярдалып жатат, бирок Каргилде, Кашмирде 1947-жылы, андан кийин 2019-жылы индиялыктар согушканда ушул чоң аябай жаракат, мындай чоң аябай жоготууларга алып келген. Анткени тоолордон кадимкидей эле жөн эле кирип алып, бир да ок атпай үшүп калган учурлар болгон да. Анткени тоолуу аймакта согуш алып жүрүү өтө татаал болот да. Антсе дагы ушул индиялыктар аракетте. Индиянын бир сатиралык кандайдыр бир аккаунту болгон, ушул TikTokто сатиралык аккаунт. Ушундай видео бир жасаң, көрсөңөр. Form Akhand Bharat. First, India would attack Sri Lanka and would quickly invade them before they could react. Next, India would turn to Pakistan. As Pakistan begins to lose, it would launch nuclear strikes at India. However, this would not stop India's advance, and India would take control of Pakistan. Then, India would attack Afghanistan. The mountainous terrain would complicate the battle, but India would emerge victorious. India would then demand that Nepal and Bhutan join them. Facing military pressure, they would have no choice but to accept. Next, India would target Bangladesh. Surrounded on all sides, Bangladesh would struggle to defend itself and would ultimately fall to India. The Indian army would then head east to Myanmar. While the jungle would slow down the Indian army, India would win eventually. The only territory left would be Tibet, which is part of China. India would prepare its army and attack China.
However, China saw this coming and has already mobilized its army. With its superior military, China would win many battles and take over India, annexing some of its territory. Индиянын пландарын көрсөтөт. Келечекте мындай өзүн өзү күлмүш болуп, индиялыктар ушундай деп атышат да, биз деген биринчи ошо ар кандай ошо өлкөлөрдү басып алабыз, анан анын арты эмне менен бүтөт деп көрсөтүп атышат да. Мына ошо видеону көрдүңөр, ошо видеодон силерде кандай ой пикирлериңер калды? Бул сатира таза менен, бирок сатиранын аркасы менен азыр накталай кан төгүлө баштады да. Шри-Ланкага, Индияга кол салган жок, а дегенде бирок Пакистанга кол салып баштады. Баягы Cold Star деген долбоор ишке ашырылып баштады окшойт да. Анан ошо мундун аркасы дагы ошо шаарларга соккондо эң биринчи мечитте жардырышты да Индия. Индияга бирдемке деп көрдү. Индияда 1,4 миллиард киши да. Азыр деген дипломатиялык кандайдыр скандал болса, башка ошо континентке ракетаны учуруп ийгенге чейин кудурети жетип калган. Спутниктердин группировкасы бир топ. Керек болсо Индиянын армиясынын спутниктердин группировкасы Евро биримдиктин өлкөлөрүнүн группировкасынан ашат деп айтылат да. Демек ошо Индия артыкчылыкта. Кошумча дагы Индияга Израилдин технологиялары келип жатат жана ошо Америка Штаттарынын куралын алып баштады Индия. Анын расмий өнөктөшү болду да. Эми кандай келечек биздин аймакты күтөт? Ошо боюнча комментарийлерге жазгыла. Бул QR код аркылуу бизнес пландоо курстарына катталсаңар болот. Бир нече күндөн кийин кат келет, аякта жазылып турат эмне кылыш керек экенин. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Ошо каналды колдогондорго чоң ыраазычылык, колдоолор келип атат. Рахмат сиздерге. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишене алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.